10 чакан кести куруу боюнча тендерди утуп алып, ага кошумча жогорку нарын каскатын курууну бөктөргө кеткен чехиялык Legolas Trading компаниясынын айланасындагы чыр жаңы өңүттө уланууда. Чехиялык компания Кыргызстан менен келишимге кол коердо расмий сайтына ГЭС куруу боюнча ийгиликтүү ишмердүүлүгү бардыгын, Кабардино-Балкария, Чехия жана башка өлкөлөрдө ГЭС кургандыгы тууралуу маалымат жайгаштырган. Бирок бул ГЭСтердин чехиялык аталган компанияга эч тиешеси жоктугун журналисттер изилдеп чыгышкан соң, ал маалымат дароо өчүрүлгөн. Биздин канал бүгүн чехиялык иликтөөчү журналист Ондржей Сокупка түз байланышка чыгып, жагдайды айтып берүүсүн өтүндүк. У них там было заявлено, что они такой главный партнер почти всех гидроэлектростанций, но абсолютно было ясно, что, любому чеху было ясно, что компания, которая возникла в 2003 году, вряд ли участвовала в строительстве дамбы, которая закончилась в 1967. Все удалили, собственно, по-моему, день после подписания договора. То есть видно, что сайт создавался именно под участие в тендере. Чехиялык Legolas Trading компаниясы Прагадагы адвокаттык бюрого катталган. Чехиялык журналисттердин айтуусунда ал адвокаттык бюро абройлуу, бирок арамакчыларды адалдаган, чуулгандоо, коррупциялык иштерге байланышкан адамдарды коргоон бюро катары белгилүү. Мы были удивлены, когда выяснилось, что никто про фирму Legolas Trading не слышал. Да? И когда начали копать, смотреть по торговому реестру, то коллеги, которые занимаются как раз такой криминальной хроникой, говорит вдруг: я где-то этот адрес, где зарегистрирована компания, уже видел. И выяснилось, что в принципе эта компания, она часть такой сети адвокатского бюро одного господина Драгомира Шахты, который, в общем-то, имеет репутацию как очень успешного юриста, который предоставляет услуги людям, которые каким-то образом хотят спрятать свои финансовые средства, может быть, и отмыть их. Кыргызстанда 10 чакан кести курууга тендер 14-30 июнь күндөрү өткөн. Ага Кытай, Чехия жана Кыргызстандан болуп жалпы 6 компания катышкан. 39 адамдан, анын ичинен 6 депутаттан турган тендердик комиссия Чехиянын Legolas Trading компаниясын тандап алып, ал эми өкмөт ал компанияга жогорку нарын каскатындагы чоң кестерде конкурссуз, тендерсиз эле кармата беришкен. Жогорку нарын каскат ал жөнөкөй эле келишим менен кол коюлду келишимге. Ошондо 4 тарабынан келишим коюлду. Биз өкмөт тарабынан кол койдук. Андан тышкары энергиялык холдинг кол койду. Анан электрик станция жана чех компаниясы 4 тарабынан кол коюлду ошо келишимге. Өнөржай энергетика комитетинин айтуусунда чехиялык компания тендерде 380 миллион еврого жакын каражатыбыз бар деп көрсөткөн дейт. Бирок ал акчаны көрсөткөн кагазды бизге көрсөтүүдөн чех компаниясынын макулдуусуз баш тартышты. Legolas Trading ал банкалык документин көрсөттү. Ошондо 380 миллион еврого чукул акча каражатыбыз бар деп көрсөттү. Бирок кыргыз өкмөтүнө 380 миллион евросун көргөзгөн чехиялык Legolas Trading компаниясы чыгашалуу, банкрот абалындагы компания катары белгилүү. Буга чейин идиш аяк чыгарган компаниянын алыскы Борбор Азия мамлекеттеринде ГЭС курарын уккан чехиялыктар ооздорун ачышса, ал эми Legolas Trading банкрот кылган сүрөттөгү бул ишкананын кошуналары күлкүсүн тие албай жатышат дейт Чехия маалымат каражаттары. Это такой регион, где традиционно занимались стеклом, собственно, и вот эта фабрика, которая до сих пор принадлежит Legolasу, там, да, делали люстры и прочие изделия, включая, не знаю, там урн для крематориев, но абсолютно это теперь в упадке. В принципе, там работают только 2 человек и сторож. И когда коллеги спрашивали там людей в местном пивном баре, то все были крайне удивлены.
Күмөндүү компаниянын күмөндүү келишими жаңыдан гана изилденип, улам кызык жагдайлар ачыкталып баратат. Чехиялык журналист чыгыш алуу компанияда ГЭС курууга кайдан ири каржы булагы пайда болгонун изилдеп чыгышаарын билдирди. Журналист эксперттердин айтуусунда Чехиялык бул компаниянын артында өтө кызык адамдардын кулагы көрүнүп турат жана ал жакында белгилүү болот. Марат Төлөмүш уулу, Батыр Зарлыков, Сентябрь.